Согуштун чыгышына кыскача анализ. Баткендик туугандар өзгөчө чек арада жашагандар жакшы билет. Акыркы мезгилде контрабанда токтоп, Тажикстанда мисалы бензин $1 чыгып кеткен. А негизгиси контрабанда бул Афганистандан чыккан наркотрафик. Тажикстандан келип, Баткенден кирип, Россия, Европа өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн маршрут болчу. Ошол схеманы бууп койгон үчүн кыргыз бийлигине өчөшүп, эл аралык наркомафия кол салып атат. Куралдуу чиновниктердин таратып жатканы дал ушул. Интернеттен карап көргүлө. Тажикстанда чоң кызматтагы чиновниктер канча жолу наркобизнеске аралашкан фактыларды көрөсүңөр. Аскердик машыгууларды чогуу өткөрүп, курал берип, тиги жактан пардан берип аткан сыңардай чоңу да бул маршруткада кызыктар. Ошол маршрутка бууган үчүн кыргыздарга артын салып, нелигандар чакырылат. Бизде иштеп табылган акчалар бизден коротулат деп атканы кыргыз бийлигинин эрктүү кадамына кылган таарынычы. Ошол эле учурда жумуштарга мигранттардын легандаштырганга убакыт берди. Кошумча арзан авиарейстерди ачып берди. Евровиденияга тажик кызын жиберип жатышат. Өзүнө тартуу аракетин байкап аткан жоксуңарбы? Үчүнчү күчтөр деген ушул бир нече мамлекеттин жетекчилери аралашкан наркомафия. Ошонун жолун бууп салган. Садыр менен камчы эрке экен дей турган жерде болушунча боктоп атасыңар. Азыркы учурда бийликти сындагандар популисттер, өлкө душмандары. Алардын Россияда тажикке тийип алып кыргызды жамандаган аселден бир тыйын айырмасы жок. Баса өлкө душмандары демекчи жакында бийлик кумтөрдү мамлекетке кайтарат. Кумтөр болушунча чыйпылыктап азыркы бийликти алып түшкөнгө аракет кылып, маалымат каражаттарына блогер журналисттерге акча төлөп бийликти жамандатып отурат. Ким эле алтын жумуртка тууган тоогун айрылгысы келет. Сапарды алып келебиз деген маалымат да чын. Себеби силер жамандап аткан Садый Сапайга окшоп сарга талтайып бербей койду. Мурунку президенттерге караганда шымды татыктуу кийип атат. А сарга элин ойлобой жерин Кытайга сатып ийген Эмомалиге окшогондор, музейден тестенде жеп ийген акчаны сүйгөн Сапайга окшогондор керек. Садыр Жапаровдун колунда атайын кызматтардын маалыматтары бар. Баткендеги кол салууга чек ара кызматынан башка күчтүү колдонсо, анда согуштун масштабы чоңоюп кетип, миңдеген адамдар өлөт. Чек ара кызматынын милдети чек араны кайтаруу. Ошондуктан алардан башка эч кимди аралаштыра алышпайт. Эгер башка күчтөрдү тартсак, сар жамыштарга абадан жардам берет. Көрөм ошондо мобилизация боло калат элек, кыйратып иетелек деп жулунуп аткандарды кумурсканы тебелегенде эле кырып ийишмек. Эки ход вперед ойлонуп бул провокацияга алдырышкан жок. Болбосо Ташиев кандай чоң муштум экенин билесиңер. Барпалаңдап өзү курал көтөрүп жөнөмөк. Бул конфликтте тажик тарап жана эл аралык мафия күнөөлүү экенин, эл аралык уюмдардын өнүккөн өкүлдөрүнүн башчылары атайын кызматтар берген маалыматтардан көрүп эле турушат. Эртең Кыргызстанга с уважением мамиле кыла башташат. Тажик бийлигине атайын тагылып айыпка жыгылат. А биздин жетекчилер элди сактап калыш үчүн шахматтагыдай туура жүрүш жасады. Провокацияга алдырышпады. Наркомафиянын жолун бууй алды. Үчүнчү күчтөр деген ушулар. Сүрөттү карасаңар, согушуп аткандар катардагы карапайым тажиктер эмес, наркомафиянын очогунан күн өткөргөн торпедиялар экенин түшүнөсүңөр. Бийлик деген бийлик, алар бүт абалды ачык айта албайт. Ачыкка чыгып алса, пландар өлөт. Андыктан сабыр кылып туралы. Бийликте жалгыз Садыр менен камчы отурган жок. Ал жерде канча жылдан бери өлкөсүнө кызмат өтөп келген патриот адистер бар. Алар деле бирдеме билет. Фейсбуктагылардын акылы жеткен жерге ошол адистердин башы жетпесе, ошончо жыл иштешпейт эле. Албетте бул окуя бейкүнөө о дүйнө узаган мекендештерибизге жүрөк тиринет. Бирок булардын өлүмү миңдеген башка мекендештердин өмүрүн сактап калды. Көзү өткөн мекендештерибиздин баары Рамазан айында эл жерин коргоп өткөн баатылар катары шейит кетишти. Жараткан бейишин берсин. Дагы ГДПD деп мага сайылып албагыла. Мен мурункудай эле эл көрбөй аткан чындыкты айтып көрдүм деп Кудурет Тайчапаров. Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыңар? Марат брат, эметпегиле, бийликти каякта карап атат дебегиле, туугандар. Карап атат, сонун эле карап турат. Алар приказды эле күтүп турат, солдаттар. Бийлик тараптан приказ берилек пока атканга. Атпагыла деп атат. Бизде дүйнөлүк деген мыйзам бар, туугандар. Дүйнөлүк мыйзамды нарушать этсек, сотко берет. Ошон үчүн азыр дүйнөлүк мыйзамды бузбай, азыр бир приказды күтүп, булар азыр сүйлөшүп жүрүп атат, туугандар, сүйлөшүп жүрүп атат. Бүт мамлекеттер менен сүйлөшүп, Тажикстан менен сүйлөшүп атат, бирок Тажикстан алдап атат. Улам сүйлөшүп калп эле. Сүйлөшмүш болуп, макул болуп коймуш болуп эле, башка жактардан аткалап атыптыр кайра. Булар нарушать этип атыптыр, договорлорду нарушать этип атыптыр. Тажикстан күнөөлүү экен 100%.
Булар күнөөлүү экенин азыр бүт аныктап, азыр СМИлер, могу Кытайдын СМИси жазып чыгыптыр, эми Американыкы жазса, Турция бүт баарын СМИлери жазып чыкса, ошо Тажикстан күнөөлүү деп, ошо күнөөлүү деп тапса, анда кыргыздарга приказ берет, аткыла деп. Ошондо атышуу башталат. Ага чейин жөндөн жөн ата бербейт да туугандар, жөндөн жөн ата бербейт да. Бизге октун баарын ата бергенде не пайда? Жөн эле боевой припас коротуп. Тажиктер атса ата берсин. Просто ошол жерге гражданский лицолор барбаш керек да, гражданский лицолор качыш керек аяктан, барбаш керек. Гражданский лицолор ошол бийлик тарапка коюш керек, бийлик тарап өзү чечсин деп, бүт солдаттардын артында туруш керек. А биздин гражданскийлер солдаттардын алдында турат, мына жок деп эле калп эле видео тартышыпчы. Андай кылбаш керек да. Бул деген стратегия деп коет, военная стратегия, тактика бар да, военная тактика. Жөндөн жөн эле атыша бербейт да, ура деп элечи. Андай болсо хаос болуп кетет Кыргызстанда. Хаос болуп кетет, биз Сирияга айланып кетебиз анда. Бул жерде тактика болуш керек. Тактика болбосо өтө оор болуп кетет кырдаал. Анан гражданскийлер таш менен чыгып эле жинде болуп атпайбы, октун астына чуркапчы. Жөндөн эле өлүмдүн санын көбөйтүп атат да. Жөн элечи ушу карапайым элчи. Ошо карапайым элге жеткириш керек болуп атат, аралашпагыла деп. Мына туугандар, Кудай буйрса, Турция сунуш кылып атыптыр. Турция бесплотник беребиз. Кандай техника сурабагыла беребиз дептир жардамыбызды. Бирок биздин президенттен, биздин бийликтен азыр ошол макулдугун берсе, Турция берет экен туугандар. Ошондой эме сунуш болуп атыптыр. Азыр бул жерде дагы сүйлөшүү болуп атат да туугандар. Сүйлөшөбүт азыр. Дүйнөлүк мыйзамдар бар. Ошо дүйнөлүк мыйзамдарга ким күнөөлүү болуп атат, ошол ким тараптан күнөө кетти, ошону териштирүү болуп атат азыр. 100% Тажикстан күнөөлүү деп эсептесе, анда бизге баары жардам берет. Мына Турция жардам берет, анан ошондо приказ берет, аткыла деп. Ошондо атат. Бир нерсени чечпей туруп, жөн эле көчөдө жүргөнсө эле бейбаштык кылып ата бербейт туугандар, ата бербейт. Биякта мыйзамдар бар. Мыйзам чегинде кылып атат азыркы бийлик. Бүт баарын мыйзам чегинде кылып атат. Бейбаштык калтырбай. Анан алар жөн эле бир-эки чыга алып, бир аз атып атмыш болуп эле кайра жашынып калып атышат. Бирок массовый нападение боло элек пока, жөн эле атмыш болуп атат. Бирок ошол жерге гражданский лицолор барып алып, окопко жатып алып, жинде болуп атат. Келеси болуп атат. Мен таң калып атам ошолоргочу. Военныйлардын артында турбай, алдына чыгып алып туруп атат гражданскийлер. Гражданскийлер өтө тоскоолдук жаратып атат дейт. Кыргыздын элине душмандык кылып атат дейт кайра, тоскоолдук жаратып. Андан көрө артка турсунчу деп атат. Артта турсун, бизде приказ күтүп турабыз деп атат солдаттар. Бийлик тараптан приказ келсе эле атат дейт. Азыр жөндөн жөн приказ бербейт. Мыйзам деген бар туугандар, мыйзам деген бар. Дүйнөлүк бүт баары менен сүйлөшүп, бир чечимге келип, атаковать эткиле десе, анан атаковать этет. Анан Турциядан келет жардамдар, Кудай буйрса. Турция жардам беребиз деп атат. Жок, Марат брат. Наоборот, алар провокация уюштуруп атпайбы, ошо желектерин илипчи атайын. Провокация уюштуруп атат. Биздин чегарага киргени наоборот бизге плюс, аны биз түшүнсөңөр туугандар. Бизге плюс. Атаковать эткенге возможность болот. Биздин жерге кирди анткени, алар нарушать этип атат дүйнөлүк законду. Ошондо буларды киргизип туруп биздин военныйлар атайын ушуларды ловушкага алып атат. Бери кирсин деп атат. Бери кирип келгенден кийин анан көчөкүдөй, баягы мурда күнкүдөй атаканы берет конкретно. Ошондо качат кайра булар. Көтүн карабай качат, көрөсүңөр го. Просто буякта военный стратег болуш керек да. Военный стратег болбогондон кийин адамдар түшүнбөйт экен да, карапайым элчи. Бирок ушу тактиканы түшүнүп эметсеңер, киргени кайра жакшы бизге. Кирсин мейли. Кирип келсин. Бери кирип келгенден кийин, войскасы көбүрөөк киргенден кийин ошонун баарын кырат кайра, артка качырат. Анан биз алардын немесине кирсек, биз нарушать эткен болуп калабыз. Дүйнөлүк мыйзамды биз нарушать этебиз. Алар кирсе, алар нарушать этет. Ошонун негизинде, ошо нарушение кылгандын негизинде анан атаканы берсе болот, смело атса болот. Ошону түшүнсөңөр туугандар. Туура. Эрлан мына айтып кетип аткан сөздөрдү жакшылап угуңуздар, элдер. Алардын ойлору башкача болуп атат. Алар бүт Ленинабадка, Кысакөзгө тяжело артиллерияны жийип койгон. Только провокацияны күтүп атат алар. Эптеп эле бирдемке чир болуп чыкса, жанагындай болуп. Биздин армия стычка болсо эле, алар басып киребиз деп атат. Ал арка эмес олар, маргүн арка чейин чыгып кетебиз деп атат алар, Баткенге чейинчи. Силер жакшылап түшүнүп, ойлонуп иш кылгыла, жаш балдар. Кызуканды калдырбай, о жерде кыйкырып атканды баардыгын түшүнүп атабыз. Биз баарын билип атабыз, ошо жерде эмне болуп атканычы. Бу жерде дагы информация болуп атат. Алардын ойлору, бүт баарын тажиктердин ойлору башкача болуп атат. Силер ошого алдырып коюп, ызычуу кылып, маргүн эме Баткенге чейин дүрбөлөң кылып жүрбөгүлө, балдар. Провокация калдырбай, жон-жона туруп тургула. Сиздерден сураныч. Ошону таратып койгулачы, сураныч сиздерден.